Assalamu alaikum достор, амансыздарбы? Денсаулықтарыңыздар, işтериңиздер жакшыбы? Кандай жүрөсүздөр дегендей. Достор, бүгүн Англиянын фермасынан сиздерге жакшы бир чыгарып коеюн дедим. Бул жакка келип иштеп аткан биздин Кыргызстандан массовый келип баштаганына уже 2 ай болуп калды, эң алды келгендеричи. Ага чейин Азастан келип иштешти экен бул жака. Бизден именно Кыргызстандан. Азыр ошол келгенине 6 ай бүтүп визасы. Негизи 6 ай эле виза берилет бул жака. Рабочая визачы, жумушчу виза. Ошолнусу бүтүп, уже акчасын иштеп, аман эсен үйүнө кайтып аткан байкелерибиз бар. Ошолордун бир азы кетип атыптыр Кыргызстанга. Ошолордон сиздерге жакшы маалымат сурап бермекчимин азыр. Канча иштеди, кандай иштеди, эмне жумуш кылды дегендейчи. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Колдоп коштоп туруңуздар дегендей. Со достор, мындай көчө менен келип, ушул үйдө байкебиз турат экен. Азыр өзүнөн кенен жакшы маалымат алып беребиз. Азыр эмне кылып атты болду экен? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар байкелер? Кандай жүрөсүздөр? Жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. Прошальный болуп атабы биякта? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Арслан экенсиз. Аш болуп атабы биякта, да? Жакшы. Азыр плов жеп кетет экенбиз адында. Кандайсыз байке? Жакшысызбы? Жакшы. Кандай жүрөсүз? Жакшы. Жакшы. Достор, мына жана айтып аткан байкебиз ушул. Азыр 6 ай болуп уже бияктан келгенине. 6 ай болуп, визасы бүтүп, уже эсен аман үйүнө кайтып аткан мезгили. Андыктан азыр байкебизден жакшы нерселерди сурап билип берүүгө аракет кылабыз сиздерге. Анда мынча чечип коеюн. Сөз башынан басыңыз, Амерке. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, каяктансыз, кайсы жердин кулунда болосуз дегендей. Өзүм Оштон болом. Ага. Оштон Алай районунан. Ошол деген айылдан болом. Ошол айылына чоң салам. Экебизден. Амерке. Анда айтсаңыз, бул жакта иштеген кандай болду сизге? Биринчи жумуштары жактыбы сизге негизи основном айтканда? Негизи жакшы эле. Иштесе болот келип. Жакшы. Кайсы бир көрүүчүлөрүбүздөн, подписчилерибизден өтө суроолор, ушул суроолор көп келет да. Сиз кантип келдиңиз эле? Кайсы жол менен келдиңиз эле? Кайсы фирма менен? Мен өзүм Екатеринбургтан келдим. Көптөн бери Россияда турам, Екатеринбургда. Nagri HR деген сайт болчу, азыр Россияда иштебейт. Россияда Украинада ушулчулардан кийин кандай эме болуп калган, жабылып калды. Ошондон кийин жабылып калды. Сиздин ошондо гражданствоңуз өзүңүздүкү Кыргызстанбы же Россиябы? Россияныкы. Россияныкы менен эле келдиңиз бирок. Сиз ошол чейин келгем. Мен январда келдим. Январдын аягы келгем. Качан башталды? Мартта башталды. Ошондо азыр Россиянын гражданиндери келсе болот экен. Себеби сурап атканым, бизге ушул суроо жаман көп берилди. Россиянын гражданинимин, өзүм Кыргызстанданмын. Жок, азыр российский гражданствого виза бербей атышат. Россия, по-моему, еще Белоруссияга виза жок, берилбейт. Азыр ошол өлкөлөргө берилбейби? Берилбейт. Кыргызстандын гражданиндерин ачык эле. Кыргызстан келсең болот. Кыргызстан келип. Жакшы экен, Кыргызстанга жол ачык эле экен башка эмелерге. Беларусь эмеден башкаларга жол ачык эле. Биякта азыр Россияга бир аз акыркы эмелерге байланыштуу бир аз санкциялар киргизип атыптыр бияктан. Анан бияктан келгениңизге канча кетти сизге? Эмеден Россиядан бери биякка чейин келгениме канча кетти? Визага $340. Где-то канча 26 000 рубль болгон ошол убакта. Анан жолго Екатеринбург, Москва, Лондон 18 000 рубль болду. 18 000. Еще кичине 100 фунттай аз болгон. Биринчи 2 жума зарплата алгычаң керек болот. Бияктан продукт алып керек. Ошо расход. Келгенде эле ушул фирмага түштүңүзбү же башка жакта? Келгенде эле ушул жерге түштүм. Сиз келген убакта мындай күн суук болсо керек эле дейм да негизи. Күн бул жакта кар деле жабайт экен. Суук эмес, +10, 15. Мындай суугу +8 градус.
ушундай эле болот. Бирок жайкысыз деле көп ысык болуп эткен, а? Жайкысын деле ысык. Сырттан деле мына бир спортивка чыгып ушундай жүрүп атабыз да. Анан сиз келгенден бери эмне иштерди кылдыңыз өзү, негизи основной жумуш? Келгенден бери паххаузда иштедим. Паххауз деген склад, упаковкалайсың фруктыларды. Канча бир айда иштедим. Андан кийин поляга чыктым. Поляга чыгып биринчи чыктык. Эски планттарды баягындай клубниканын мешокторун эскилерин, былтыркыдан калгандарын алып ыргыттык. Кийин кандай теплица жасадык, үстүн накрывать эттик. Клёнкасын жаптыңыздар да? Кандай жумуштарды? Мешокторду жаңылап коесуң. Жаңы баягы. Кыргызча эмне? Жер. Топурак. Почва анан эмеси? Ошо эккенге даярлап. Андан Основной кийин мен теплицада иштедим, теплица жакканда. Иш жеңил. иши основной жеңил эле бирок. Иш жеңил, саты көп. Анан сиз жана айтып атпайсызбы, пакхаузда иштеп анан поляга кеттим деп. Пакхауздан иштеп туруп поляга которулганда кандай кыйналбадыңызбы? Бизге просто баягы эрте жазда жаанчыл болот деп эскертиптилер да, баягы сапоктор бар, резиновый сапокторду алгыла. Ушундай эскертүүлөр болгон да. Сизде поляда кыйынчылыктар кандай болду эми? Реально кыйынчылыктарын айтыңызчы. Паххауз жакшы, мындай складничий. Поляга чыкканда болот кыйынчылыктар, жамгыр жаайт, бир теплицаны накрывать этип бүтүшүң керек. Жер ылай, резиновый сапокты кийесиң. Ылай тебелеп накрывать этесиң. Жүрүүчүлүгү бар экен да. Бар, кыйынчылыктар бар. Ар бир плюс-минус. Паххауздун деле плюс-минусу бар, полянын деле плюс-минусу бар. Поляда эмне баягы эски почваларды, мешокторду ыргыткандан кийин жамгыр болсо ылай. Арабаны тартып алып сүдүрөсүң. Кыйын. Ордо оор болот. Жеңил. Күн ачык болсо иш жеңил. Тилден кыйналбадыңызбы? Жакшы келгенде биринчи. Ошол тил жөнүндө айтасыз. Эми көрүүчүлөр эми ошол жөнүндө көп сурашты. Англисче керекпи, керек эмеспи? Башында кыйналган жоксузбу? Кыргыздардан биринчи жолу келгенсиздер да негизи эле ошол жактан. Тил андай деле кыйынчылыгы жок. Главное орусчаны билсең, түшүнсөң жакшы. Рахмат. Арслан экөөбүзбү? Арабандан болот өзү экөөбүз. Экөөбүз чогуу келгенбиз. Көнүп калдыңызбы сиз да? Кудай буйруса жакшы. Баштарды жасап берип. Замырбек кетип атат экен. Ушуга акча талтабыз да. Аш дегенде сөз деле унутуп калсам. Эме дедиңиз, тил жөнүндө. Кандай болду, кыйналган жоксузбу? Тил жөнүндө айтсак, орусчаны билсең болду. Жакшы мындай түшүнсөң, кээ бир биздин жарандар көпчүлүк эле түшүнөт. Тажикстандан келгендер, көбүнчө Өзбекстандан, Тажикстандан келгендер кыйналышат, орусчаны сүйлөсө түшүнбөй туруп беришет. Биздикилер да көп. Полянын ичинде орусча эле керек ошондо эми. Иш жумуштун арасында. Орусча, в основном англисче сүйлөшөт биринчи. Кийин вайзерлердин жардамчылары болот, орусча котормочулар болот. Проблема болсо, түшүндүрө албасаң, переводчигин чакырасың, вайзерди. Проблемаңды айтсаң, мага ушундай болду десең, ал барып айтат. Мындай тилден кыйналбайсың. Но шаарга чыккандачы, мисалы эми полянын ичинде жүрөсүң, эми жумуштан кийин сыртка чыгыш керек болот дегенде. Сырттан кыйналган жоксуздарбы? Шаарда деле жок, кыйналган жокпуз андай деле. Эми болот. Азыр телефон деген бар го. Переводчиктер күч айтат. Эми керек болсо, зарыл болсо түшүндүрөсүң. Башка түшсө айтабыздар ойлойт кыскасы. Şu главный, бирок тилди үйрөнүп алсаң жакшы мындай. Азыркы жаштарга айтарым, үйрөнүп алсаңар өзүңөргө жакшы. Тилди билгендер көбү келет. Да оор жумуш кылбайт, вайзер болуп атышат, англисче көрүп атасың. Тилди үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Только Европа чыкканга өзүңөргө эле жеңил. Но
азыр байкем айтып кетти го, тилди билсеңер кыйналбайсыңар депчи. Тилдин эмесини мен да жаман тарттым да бияктанчы. Если бир аз тил билип келгенде бияктан достор, бригадир болсоңуздар болот да бияктан. Бригадир ал иштебейт да, мындай айтканда карап коюп эле жүрөт. Бир эле тил билсең, англисчени жакшы билсең болду. Бияктан уже особо кыйналбайсың. Кыскасы англисчени үйрөнүңүздөр достор. Жаштарга да өзүмдүн курдаштарыма айта кетейин, англисчени үйрөнүңүздөр болушунча. Канча жакшы, канча тез үйрөнсөңүздөр ошончо жакшы. Европага келсеңиздер кыйналбайсыздар. Англисче сөзсүз керек. Европанын жашоосу башкача. Ошол Анда келсеңер көрөсүңөр. Особенностьун айта кетесизби? Менталитеттери, англичандар өздөрү кандай экен? Мен Россияда көптөн бери Россияда жашайм. Орустар менен булар салыштырып болбойт. Элдер мындай карасаң, мындай капа болгон адам жок да. Бүт барды күлүшөт. Машинада кетип атсаң, hello күлүп, пешеход пропускать эткенде, шаарга эле түшүп калсаң, кечирим сурап, кичине тийип кетсең, сен мисалы, сен не правсың. Алар келип сенден кечирим сурап, мындай күлүп жүрүшөт да, мындай капа жалаак болуп жүргөн адам жок. Менталитет. Анан кийимди мындай карашпайт экен. Кийип кете беришет. Бизге окшоп жасанып, масанып. Футболканы кийишет, джинсыны кийишет, кете беришет экен. Кыскасы жайдары көңүл ачып ушундай адамдар болсо. Анан байкадым, мындай аялдар биздин кыздар окшоп боёнушпайт экен. Натуральный өздөрү менен. Эркектерин карасаң, кийингендер мындай футболка, кир футболкалар кийип алып жүрө беришет. Мындай байкаса өтө простой. Простой эле калкты. Өтө простой экен. Жөнөкөй, мындай карапайым эле экен. Анан ошо кыздар деп айтып кеттиңиз эми бул теманы козгой эле коеюн дедим эле өзү негизичи. Сиз эми кандай десем, жашыңыз эми жакшы эле жаштасыз дегендей, бир жакта көп көргөнсүз по-любому дегендейчи. Кыздарга, аял кишилерге азыр келебиз дегендер чын өтө көп экен да бизден дагы. Ошолорго кандай совет берет элеңиз өзүңүз? Мен билбейм, мисалы өзүмдүн бир туугандарымы или ошо сиз туугандарым болсо, билбейм, жибермек эмесмин. Экөөбүздүн эле мисалы сиз менин карындашым келет, эжем келет, сиздин эле эмеңиз келет да, по-любому бир тууганбыз дегендейчи. Ошо кандай совет берет элеңиз? Келсе жакшы, если бешенеси болуп, пахаузга кирип калса складка, жакшы, аялдар иштеп жүрөт. Иш жеңил, аялдардын иши. Поляда кыйналып калышат. Мен билбейм, эми иштеп жүргөн кыздар болсо кыйналбаса керек. Мындай жумушу оорураак кыздарга. Кыздар үчүн оорураак. Ушундай эле мындай жашоо кыйналып, акча керек, иштешим керек десеңер, келсеңер болот. Келип иштеп кетсеңер болот. Анан необходимо болсо келбей эле койгула деп. Или күйөөлөрүңөр менен, жолдошторуңар менен келсеңер, или бир туугандарыңар менен кичине мындай зерикпейсиң. Зерикпейсиң, тууганың жаныңда. Кичине мындай жаман нерсе болот, жакшы нерсе болот. Да поддержка кылып бири-бирин поддерживать этип, мындай көтөрүп, кандай десем, ошондой поддержка аласыңар да. Сизге ийгилик. Эми кийинки жылы келейин деген ойлор барбы экен? Айтыңызчы, Россияда иштепсиз, ошончо бул жак менен айырмасын көрдүңүз да. Азыр доллардын курсу мындай болсо келип иштин эле кажети жок. Себеби бул акчаны Россияда тапсаң болот азыр. Биз келгенде 1 фунттун 105 рубль болчу. Азыр канча? 62. Азыр уже түшүп кетти. Азыр эми может фунт башта калыбына келсе, 100дөн нары 150-200 болуп кетсе, келем. Эми акча жөнүндө сөз баштап калдык десеңиз. Эми мен өзү көрүүчүлөргө мындай башында ушундай обещать эткем да, эмне так көрсөтүп берейин деп, сурап берейин макинелерден деп. Эми ошондо так айтыңызчы, азыр эми айга канча сомдон иштеп аттыңыз? Канча саатың азыраак болсо, жумасына сомго бир 35 000, 38 000 чыгып аткан. Башында 1-2 жума.
2-3 жумадан уже 40 000, 45 000 ушундай чыгат. Bir cumalık. Bir жуманын акчасы. Bir cumalık. Ошондо bir ayga akıbet etsek sizin aksanız esepteni zaten. Средний 40'tan эсептеп коёбу. 160 bin. 150. 150. Hazır hem Zamirke tokat terzilerini aytasiz ошо азыр 6 ayda kança akça aldыңыз ушул жерден именно. Эми эң эле көп иштеген сиз экенсиз ушул жерде. İşte buraya getir. Bir 600-700 болду. 600 alganım şimdi emedim firmanı alganım. О, примерно. Примерно 600. Мүмкүн болушунча бул жака мына майдын аягы келиш керек экен сезон. Эң начар айлар ноябрь, декабрь дейт, и апрель, май дейт. Yok bu sezonu. Сезон жок, саатыңыз, зарплатаңыз жакшы эмес. Бизде эле биринчи келгенде мындай бизге эч ким айткан эмес да, булай сезон эмес деп. Наугат эле келе беребиз. Январда иш бар деген келгенбиз. Январь, февраль, март жакшы болду. Уже апрель, май болбоду. На июнь кайра жакшы болду. Жакшы болуп баштады иш. Ишине керек да, мында пахауздарга туш келип калсаң, ар бир ферманын өзүнүн пахаузу бар. Эмес, упаковочный цех. Склад. Упаковочный цехте сааты көп dedi. Сааты көп. 12-13 сааттан иштеп атышты. Безвыходной иштеп атышты. Дем алуучу жок иштеп атышты. Да, пешенеңерден ал. Может, попал болуп калсаңар жакшы. Сезон жок. Да, круглый год боло берет. Жакшы да Замирге. Жакшы иштеп буйруса кетип атат экенсиз. Жакшы жетип алганда сизге. Игилик, ак жол дегендей. Эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө кандай совет айтасыз? Бир совет айтып коюңуз. Эми эмне дейбиз эми? Биринчи силерге ийгилик, алыскы жердебиз, бири-бириңерди карап, бири-бириңерге кичине иш болуп дегендей. Жардам кичине мындай кыйналган балдар болуп калат. Ооруп калсаң бул жерде мисалы карабайт эч ким. Эч ким карабайт. Өзүң бири-бириңди ошентип бири-бириңди поддерживать эткиле, кабарлашып тургула. Группаны ачып койдук. Ошолор менен кабарлашып, бири-бириңерден сурап ал акыбалыңарды, ынтымактуу болгула. Көрүүчүлөргө эмне дейбиз эми? Если өзүңөргө ишенсеңер, мен барып иштейм. Акча керек, финанс жактан кичине көтөрүлүп алам десеңер, келип иштесеңер болот. Анан ал жакта мисалы Кыргызстанда нормаль зарплата алсаң, ишиң болсо, жумушуң или бизнесиң или чо там болсо, мындай өзүңө жетерлик. Бул жака келиштин кажети деле жок. Мисалы Кыргызстанда бир 60-70 миң сом табам айына десең, бул жака келбей эле койгон жакшы дейм. Үй бүлөң алдында өзүңдүн жериң. Ошо жаштарга айтарым. Да көрсөңөр болот, мындай практиканы мисалы келипчи. Келип клубниканын кандай бар процесстерин көрсөң, не только клубника, капуста бар экен, помидор, огурцы көп экен. В основном биз клубника келип, бизде клубника, малина, алма. Бизде алманы кылсаң жакшы болот, бул жактын алмаларын көрсөң керек. Ошолордун колун мындай үйрөнүп алсаң болот. Келип практика жүзүндөчү. Кийин барып өзүңө мындай дыйканчылык кыласың, фермерство или алма багуу тургузасың, или клубника болот. Мындай кылсаң болот экен. Балалар кылып атат, акча түшүп атат. Ушунча адам иштеп атат. Значит, бизде деле болот. Жаштарга советиңиз? Жаштар ошо кичине келип үйрөнсөңөр болот. Бул жакты кандай процесс баардыгын эгилип, чогултуп, дарылап, сугарып дегендей. Мына достор, өзүңүз мына көрдүңүздөр, өзүңүздөр деле байкемдин азыр полный сурап билгенге аракет кылдым. Жаштарга дагы өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып кетти. Бул жактан келип үйрөнүп, өзүбүздүн мамлекетти көтөрөлү деген тарихте жакшы сөздөрүн айтып кетти. Замиркем. Не дейсиң, Замирке? Тынч болуңуз, жакшы жетип алыңыз. Сизге ак жол. Азыр биздин акебиздин плов пишип калды азыр. Пловду жейбиз, сизди узаталам да. Тынч болуң. Таныган билгендерге салам айтыңыз.